Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Табылды Эгембердиев көпчүлүк элдин эсинде өзүнүн көздөгөн кыялына жете билген адам катары калды. Манас эпосун туу туткан инсан өзүнүн эс алуучу жайларынын биринде эпосту жайылтууну жакындары менен бөлүшүп келген. Манас, почему Манас? Не потому, что он богатый, потому что силач, потому что он освободил родину. Он бросил богатство отца. Якып был против. Отец Манаса до смерти проклинал своего сына Манаса, который оставил его золотое богатство, там, в общем, несметное богатство. И голый прибежал вот, и освободил эту страну, эту землю. Вот Манас. Идея Манаса этим ценен, этим он сохранился у нас именно у кыргызов. И именно этот эпос, представляешь, неважно, Манас был или не был, это для меня не существует. Но идея, национальная идея вот в этом, нам надо облагородить вот эту кыргызскую маленькую страну, превратить в лучшую страну, лучшую, чем Швейцария. Эми бул кыял ишке ашып, бир айдан бери комплексте Манасчынын үнү жаңырып, чет жактан келген конокторду өзүнө тартат. Биздин чыгармачыл топ дагы тоо ташка жаңырык берген Манасчынын үнүн угалы деп жолго чыктык. Манас эпосу бул кыргыздын улуттук сыйлыгы. Мааниси боюнча жалпы өлбөс мураска айланган. Мына бул биз азыр Чоңкурчак жайлоосунда турабыз. Бул жерде атайын боз үй тегилип Манас айтылат экен. Анда эмесе чогуу күбө болобуздар. Негизи Табылды Эгембердиев өзү ушу Манасты жайылтуу боюнча өзүнүн идеясы бар болчу. Анан эми ошол Табылдын идеясы иш жүзүнө ашып атат деп ойлойм. Себеби бизде Супарада 7 күн 7 түн деген Манас айтуу болгон. Ошондо дагы биз өзүбүзчө дагы комплексибизде өзүбүздүн манасчыбыз болсо деген ойлор кеткен. Боз үйүбүздү сырткы жасалгасын, ички жасалгасын дагы өзгөртөлү деп ойлоп атабыз. Азыркы учурда бул боз үйүбүз деген Алайдын уус байбичелери жасаган боз үй, бул дагы илгерки боз үйлөрдүн бири. Анан эми буга дагы бул Манасчынын бир атрибутикасы жетпеген сыйт. Ошон үчүн биз келечекте ушу жасалганы жасайбыз. Кыргыздын салтын, байыркы жашоо турмушун баалап, тарыхын таштай чагып, дегеле нукура кыргызда жашаганды жактырган манасчы Замирбек Баялиев таза аба менен дем алып, боз үйдү көздөй бет алып келаткан кези. Маке атайын ак өргө көтөрүлүп, Манасчыга арналган боз үйгө келдик. Эми төгөрөктүн төрт бурчунан келген коноктор үчүн улуу Манас эпосунан күпүлдөтө айтып беребиз, Кудай буйрса. 15 жаштан баштап Манас айтып келген Манасчы улуу өнөргө ээ болушуна сыймыктанат. Манасты образга кирип, жан дүйнөсү менен берилип, ошол окуяны даана көрүп айткан учурда ички сезимдерди да катыш кыйын дейт Замирбек мырза. Атаң көрүп чоң калса, мунусун көргөндө айылгандын Алмамбет алды жагын караса, эр сыргакка кеп айтат, айланайын эр сыргак мен көргөндү көрдүңбү? Ошол мен билгендиң а билдиңби сыргак? Атаңдын көрүгү дүйнө кара Кытай келгенде жердин жүзү термелет. Кылкылдаган Кытайдан кайнаган эле Кытай элген. Кудай салса буйрукту көргөнү келген экенбиз. Найза кармап топ бузуп, ажал жетсең ок учуп кайнап жаткан Кытайдан. Ой сыргак бүгүн өлгөнү гана келген экенбиз. Бул жерде төгөрөктүн төрт бурчунан келген коноктор үчүн жандуу Манас уккан, алар үчүн дагы бир жаңылык болуп жатат. Мен үчүн алардын сезиминде Манас жөнүндө бир кичинекей жылт эткен маалымат болсо мен максатыма жеттим деген ойдо, тилекте болуп атам. Бирде кеңейтип, бирде убактысына жараша кыскартып айтам. Анан улам ооз эки айтып аткандыктан улам кошумча алымчасы сөзсүз түрдө болуп турат да.
Анан көбүрөөк айтканда мен Манас айтканда негизи жеңилдеп калам, сергип калам. Окуяга жараша кайгылуу жеринде көзгө жаш тегеренип, жүүнүм бошоп, баягы карман албай көздөн жаш төгүлүп кеткен учур болот. Анткени ошол оор окуялар бар. Бул көп айткандын негизинде ушундай сезимдер болот. Эпостон үзүндү болгон окуяларды угуп жатып, чын эле ошол учурга туш болгондой болот экенсиң. Ай менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чирөөсүнөн бүткөндөй. Ушу Манас эпосундагы каармандар жөнүндө, Манас эпосунун көлөмү жөнүндө 700дөн ашык каармандар сүрөттөлөрүн, 500дөн ашык жер субаттары Манас эпосунда айтылганын, айтор дүйнөдөгү эң чоң эпос экендигин кыска маалымат иретинде түшүндүрүп жатабыз. Күнүнө бул жерге эпосту угуш үчүн көптөгөн чет элдиктер, бала бакыра, жөн эле бир күнгө эс алып кеткен адамдар келишет. Эпостун негизги мазмунун түшүндүрө билген Аскар 5 чет тилге которуп, конокторго чечмелеп турат. Let me just say in his side. I mentioned a short version of the Epic of Manas. I mentioned only one drop. Мындан сырткары боз үйдө кыргыздын салтына жараша кантип сайма саюу, баланы бешикке бөлөө жолдору, талкан тартуу менен таанышса болот экен. Бул эриш аркак деп айтылат да. Мына эриши аркагы үй бүлөгө эле байланыштуу болот. Бул эриш болот да, бул аркак болот да, экөө адашпай жакшы иш кылышса, мынтип адашпай жакшы жазалат. Супара этно комплекси жөн гана эс алуучу жай болсо, бул сапар руханий азык топтой турган жайга айланып, Манасты угууга келген элдердин саны суюла элек. Манас эпосунда ата мекенди сүйүү, эл журтун сүйүү, келечектеги урпактарга таалим, тарбия берүү деген өзөктүү, күчтүү идея жатат. Эсу Асанбекова, Кабарлар сайты. Майданга кирсе аргача Манастап чыккан нураны, андыктан атын унутпай аргача эсте батуралыңы. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ